Ассалалык устаз, үйлөнүү тагдырбы же өзүңдүн аракетиңдеби? Келечек бул кайып нерсе. Өткөн нерсе тагдыр. Азыркы учурда Алла Таала сизге тандоого уруксат берилген. Ошон үчүн эртең үйлөнгөнүңүздө ал тагдыр болот, ага чейин сиз аракетти көрүшүңүз керек болот. Бул экөө бири-бирине каршы эмес, баары тагдырда жазылган. Өткөн иш, ушул чак, келер чак, качан өлөт, кандай өлөт, бүт баары Аллах Тааланын илиминде, тагдырында жазылган. Бирок тагдырда мажбур эмес, Аллах Таала тагдырда жазган. Бул Алла өзүнүн илими менен жазган. Бирок сизге пенде катары шариятта бүт нерсе баяндалган. Кыл деп. Сиз тандайсыз, Алла Таала тагдыр кылып жазат. Ошон үчүн үйлөнүү аракетин көрүш керек. 30дан өтүпсүз, 3 күн, 40 күн, 4 айга даватка чыктым, Алладан күтүп эле жүрөм. Эми бир тууганым акылдуу адам болуш керек да. Акылдуу адам болуш керек. Алладан күтүп эле жүрөм дегенде алма буш оозума түштү, оозуңузду ачып жата албайсыз. Алла Таала Кур'ан Каримде айтып отур: "Фаида кудиятис салат фанташиру фил арди вабтагу мин фадлилlah." Эң чоң парз намаздардын бири болгон жума намазы окулгандан кийин барып ырысыңарды издегиле деп атат, аракет кылгыла деп атат. Ошон үчүн чыкканыңыз жакшы экен, диндар болуп жүргөнүңүз жакшы экен, бирок үйлөнүш керек, таксыр. Үйлөнүш керек. 30дан өтүп калыпсыз. 30дан өтүп калыпсыз. Алла Таала үйлөнсүн деп сизге эрк берди, жашоо берди. Үйлөнүшүңүз керек. Ошол үйлөнүүнүн баардыгы тагдырда, Алланын илиминде баардыгы жазылган. Бул деген сөз Алла Таала эч нерсени билбей калбайт деген сөз. Бирок сиз тагдыр сизге бүнөмүк белгисиз нерсе. Шариятта эмне деген пайгамбар? Үйлөнгүлө. Я машара шабаб, о жигиттер жамааты, үйлөнгүлө. Ман истата минкумул баата фалятазавваж. Ким үйлөнүүгө каражат тапса, тезирээк үйлөнгүлө, кечиктирбей. Анткени ал көздү арамдан сактайт, ойду сактайт, диниңиз толуктурат, такыбачылык ордуна келет. Үйлөнүңүз эртерээк. 30дан кечиктире берсеңиз, анан улам эле тандаган тазга жолугат болуп, жанагындай никедеги тандоо критерийлери катаалдашып оор болуп кете берет. Эч ким жакпай баштайт.